Өзүңүз чыгардыңызбы? Жакшы чыгарып. Былтыркы чегара чырында Махабат Темирбаева үй бүлөсү менен үй жайын таштап, коопсуз жайга качып чыккан эле. Быйыл жазда башка айылдаштарындай эле үй жайы калыбына келген соң кайтып келди. Заман тынч болсун деп эле балдар менен ушинтип оякка буякка барсагам, мен бойдон көрө ушу үйүбүздө эле Кудайга шүгүр үйүбүзгө жайланып алдык, не болсо. Үйүбүздө отурабыз. Келечек эми ушу чегираларды чечип берсе, келечекте шундай бала чакабыз менен үй бүлөбүздө отурсак, шого курсамбыз да биз. Достук айылы өткөн жылдын 14-17 сентябрында Кыргыз-Тажик чегарасындагы коогада дээрлик талкаланып калган. Айылда жараксыз болуп калган 70 үйдүн 59-у кайра курулду. Ушул тапта социалдык объектилердин курулушу жүрүп жатат. Эмебиз жаңыланып атат, мектебибиз. Жаңы болуп мына азыр 100 орундуу болуп салынып атат. Садыгыбыз 50 орундуу болуп салынды. ФАП бүтүп атат. Мына ФАПтагычы кечине эле салынган эле да, эми эптем айли шарты жок эле, ысык суу, суук суу вообще жок эле. Айылдыкы заборлор бүтүп атат, лотоктор коюлуп атат, баардыгы өзүнүн угуда кетип атат. Анан асфальттарыбызга сүйүнүп атабыз. Себеби биздин центральный жолубуз эле болот деп ойлогон элек. Азыр ар бир ички көчөлөрүбүз дагы, баягы зигзаг көчөлөрүбүз бар да, ошолорго чейин асфальт болду. Сууларыбыз таза сууга чыкты, скважина казылып, анан сугат сууга чыкты. Азырынча жакшы. Мындай элден да жалып жок да, ушундай биз ушундай кылып калдык деп мен өзүм сураймын, күнүгө суруп турам. Суроо барбы, эмне болуп атат, айткыла мага, эмне камчылыгыңар бар? Бардыгы жакшы дейт ошол. Эми Кудайга шүгүр жашообуз жакшы. Биздин элдер ата бабасынан калган жерди таштап кетпейт. Кеткенде келбейт эле. Мына дворец салып, алтында мектеп салсам келбейт эле. Бул ачык эле сөз да, аны ачык эле сүйлөш керек. Биздин элге мен көп суроо берем, эмне кыласыңар, кетип каласыңарбы же каласыңар десем, биз кайка кететтик дейт. Биз өзүбүздүн киндик каныбыз тамган жерди таштап кайка барабыз. Ноябрь айында айылдагы типтүү мектеп ачылганы жатат. Анда балдар үчүн спорт зал, ашкана, медициналык бөлмө жана бассейни болот. Билим уясында ысык суу, муздак суусу да болуп, балдар үчүн зарыл шарттардын баары каралган. Ага чейин балдарды окуудан өксүтпөш үчүн мектеп директору өз үйүнүн бөлмөлөрүн убактылуу класстарга айландырып, 1-сентябрдан бери кадимкидей сабак башталган. Мектеп азыр бизге бүтүп калды. Кудай калса, бүткөнгө байланыштуу окуу процесси үздүкүлдүккө учуратпаш үчүн ушул жерде окуп турабыз убактылуу. Бирок баланын саны өзүнө жараша болуп атканы азыраак болгонуна байланыштуу үзгүлтүккө учурабай эле жетишип окуп турабыз. Мектеп 1 ноябрдан ачылышы болот экен. Ошого азыр даярдык көрүп, жасалуу иштерин жасап даярданып жатабыз. Айыл кайра жаңырганы менен анын жашоочуларынын тилегени тынчтык. Чегарадагы адам өмүрүн алган окуялар кайталанбас экен дешет. Былтыр бул малдарда уруш болуп, мына бардык үйлөрүбүз өрттөнүп, тонолуп дегендей. Мына соц объекттерин мектеп, ФАП бар эле. Жаңы бүткөн мектептер бар эле. ФАП, детсадтар ремонт болгон эле. Баары күйүп кетип. Азыр мына детсад бүтүп атат, мектеп бүтүп атат. Заманбап болуп, балдарга ойной турган спорт зал ачып берип атат. Эми өкмөткө рахмат, ушунчалык эме кылып ататтар. Элдин каалоосу эле заңгыраган үй куруп берсе дагы, башка куруп берсе дагы заман тынч болгондон кийин тынч уктай албайсың. Достук айылы 2021 жылы апрель айындагы чегара чырында да жабыркаган. 2022 жылы сентябрдагы окуяларда талкаланып, эл качып чыккан. Кыргыз-Тажик чегарасындагы акыркы куралдуу жаңжалдан Кыргызстандын 63 жараны каза болгон. Аймакта 661 турак жай жабыркап, 417си кайрадан курулду. Келтирилген чыгымдын көлөмү 8 миллиард сомдон ашуун деп бааланган. Тажикстандын Тышкы иштер министрлиги чегарада 41 жараны каза тапканын билдирсе, Озоди радиосу өз булактарына таянып, каза болгон 81 кишинин тизмесин жарыялаган. Кыргыз-Тажик чегарасы жалпысынан 972 чакырым, 664 чакырым боюнча орток пикир бар экенин былтыр эки өлкөнүн президенттери ырасташкан. Чегара такталып бүт элек болгондуктан ортодо түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган каргашалуу окуялар катталып келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.